Булар жүзүн жашырганы менен жек көрүү сезимин жашырышпады. Кече түнү ондогон жөөттөр оккупацияланган батыш жээкте жайгашкан палестиналыктардын Ал-Фундук айылындагы унааларга жана үйлөргө өрт коюшту. Тургундар айткандай, бул пландаштырылган жана үрөй учурарлык кол салуу болду. Жергиликтүү бакчанын күйүп жатканын бир нече чакырымдан көрүүгө болот. Ал жерде пластиктер жана химикаттар көп. Бүгүн жергиликтүү мэр зыянды текшерип чыкты. Жөөттөр кол салардан бир нече саат мурда АКШнын президенти Дональд Трамп аларга карата санкцияларды алып салган. Өтө кабатыр болуп жатабыз. Санкцияларды алуу кол салууну көздөгөндөргө көз жумуп коюу дегенди билдирет. Трамп жөөттөргө жол ачып берди. Ал эми кол сала бергиле, биз силерге тийбейбиз дегени. Саха өткөн түнү үй бүлөсүнө барган учурда башаламандык уюштургандар келишкен. Ал корккондон кетүүгө аракет кылган. Бирок Израиль жоокерлери аны артка алып барып, кулак тундуруучу граната менен бутун сындырышкан. Биз бул тууралуу Израиль армиясынан сурап кайрылганыбызда, алар окуядан кабары жок экенин билдиришти. Ушул айдын башында Ал-Фундук айылынан өтүп бараткан унааларга палестиналыктар ок чыгарып, 3 израилдик каза болгон. Ушул аптада жетишилген Газада ок атышууну токтотуу келишиминин алкагында Израиль түрмөлөрүнөн палестиналыктардын бошотулушу жөөттөрдүн арасында кыжырдаанууну күчөттү. Бошотулган адамдар мурда киши өлтүрүшкөн. Алар кайра киши өлтүрүү үчүн бошотулду. Эми кимди өлтүрөр экен? Айланада дагы бир киши өлтүргүч жүрөбү деп адамдар кабатыр болушууда. Алар мында өлтүрүүлөр болбосо экен деп кабатыр болуп коргонуп жатышат. Кээ бир зомбулук жасап келген жөөттөр Газада ок атышууну токтотуу жана абактардан палестиналыктарды бошотуу менен Хамас өзүнө упай топтой алды. Ал үчүн мындагы палестиналыктар жооп беришет дешет. АКШнын жаңы президенти аларды токтотпой турганын айтты. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги кече Женинде Израилдин аскердик операциясы учурунда бери дегенде 10 адам өлтүрүлгөнүн кабарлады. Хамас ага жооп кылып, батыш жээктеги палестиналыктарды Израиль күчтөрүнө каршы турууга чакырды. Мындагы палестиналыктар Израиль аскерлеринин операциясына ачууланса, жөөт келгендер болсо Израилдин тынчтык келишимине ачууланып жатышат.